Рахмат, урматтуу Нурбекович, урматтуу Алмаз Акунжанович, урматтуу баяндамачы. Мен кабинет министрлерінің төрағасы Абдылбек Алиевич Касымалиевке да хат жөнөттүм. Мына Каракулжа районунун Ойтал айыл өкмөтүнөн мага кайрылуу берди. Кайрылуу маанисин окуп койсом, Караташ айылынын тургундарын кайрылуу айылдын тургундары Караташ айылынын Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу аймактарында жайгашкан калктуу конуштар тизмегине кошулуп берүүнү суранышкан. Караташ айылы бийик тоолуу аймактарда жайгашкан калктуу конуштар тизмесине киргизүү керек, анткени ал жакта жашоо шарты татаал. Бардыгыбызга белгилүү болгондой бийик тоолуу аймакта жашоо кыйын. Ден соолукту улам чыңдоо талап кылат. Булардын бардыгы каражатка такалат. Ошондуктан Караташ айылынын тургундарына калыстык менен карап, айылды бийик тоолуу аймактар тизмесине киргизип берүүнү суранам деп мага жазып атышат. Ошого мен сиздерге да өткөндө бул боюнча маалымат бергенмин. Урматтуу Алмаз Акунжанович, ушул токтомго мен суранам, ошо киргизип кетсин. Себеби буга чейин булар карашты, булар талдашты, такташты. Ошого урматтуу баяндамачы, сиздер билесиздер, ушул боюнча эмнени тактадыңыздар, маалымат берсеңиз. Бүгүнкү күнү Караташ айылы боюнча жүргүзгөн иштер боюнча 1746 метр болуп атат. 1800гө жетпей калды да. Муну кайрадан карап санап берүү боюнча көз картографияга жөнөткөнбүз. Көз картографиянын өкүлү бул жакта жооп берсе. Эми бул Ойтал айыл аймагын билесиздер кайсыл жерде? Бул Кытай менен чектешкен Алайкуу өрөөнүндө. Бул абдан, бул Каракулжанын борборунан 100 километр алыс. Ош областынан, Ош шаарынан Каракулжа районунун аймагына борборуна 100 километр болсо, адамдары дагы 100 километр. Тоолуу аймак, алыска аймак, жол абдан татаал, катаал, жамгыр жай, сел жүрөт. Муну биринчилерден киргизиш керек да. Жана барууга, жетүүгө кыйын боюнча азыр ушул транспорт министрлиги методологиясын иштеп чыкса, ошонун негизинде да карасак болот да. Жок, буну өзгөчө караш керек. Бул өзгөчө караш керек, бул Алайкуу өрөөнүнчү. Мен макул эмесмин бул Алмаз Акунжанович. Урматтуу депутаттар, бардыңыздар билесиздер, Алайкуу өрөөнүн Каракулжа районунда бул Кытай мамлекети чектешкен бул өрөөн, Алайкуу району. Алайкуу өрөөнү Каракулжа районунда. Буну карап чыгыш керек. Сиз баргансызбы Алайкуу өрөөнүн өзү негизи, урматтуу баяндамачы? Жок, Каракулжага эле барган. Баргандан айтат, ошо Каракулжадан 100 километр дагы алыс ал жактачы. Жолдору абдан татаал, катаал ал жакта. Ошон үчүн бул жакта Алмаз Акунжанович, урматтуу депутаттар, мен өткөндө да сунуш бергем. Мен өкмөт башчыга, премьер-министрге кат жазганмын. Мына 10 күн болду. Ушуга киргизгиле деп айткам, суранган болчумун. Эң тоолуу райондун бири Каракулжа району. Бирок эми кандай ушу Алайкуу өрөөнүн бийиктиги боюнча жетпей атат, труднодоступный катары карап бергенге аракет кылабыз. Жок, буну карап бериш керек буну азырчы. 1746 деп аяк өдө төмөн, нарагыраакка 5 метр чыкса 1800 чыгат ал жак деңиз деңгээлиненчи. Булар жооп берип коесуздарбы? Комиссия ушу депутаттардын курамы менен чогуу биргеликте барып караган. Азыр жана 1746 болуп чыгып атат, бирок труднодоступный катары карасак болот да. Азыр Минтранста методикасы иштелип чыгып атат, ошо даяр болсо каралат. Минтранстын өкүлү болсо жооп берип койсо. Бүгүнкү күндө Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын алыскы жана барууга кыйын шарттарда жайгашкан калктуу конуштарынын тизмегинин критериясы аныкталып атат. Министрликте атайын тартиптин негизинде методология иштелип чыкты. Азыркы учурда методология бекитүү боюнча токтом долбоору даярдалып, министрликтер менен макулдашууга жиберилип, министрликтердин келген сын пикирлердин үстүнөн иш алып баруудабыз. Сиз айтып аткан Каракулжа районунун Караташ айылы предварительный методологиянын долбоору боюнча труднодоступный конуштардын тизмегине кирди. Сиздин сурооңуз боюнча